بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү өтө турган сабагыбыз тарбиятул аулад фи дауил китаб ва сунна. Мындайча айтканда, балдарды Куран сүннөттүн нуру менен тарбиялоо деген бир китепти өтөбүз. Аллах субхана ва тааля ошол өтө турган сабабыбызга берекесин берсин деп Аллахтан дуа кылалык. Аулад, балдар Аллахтан болгон бир неамат. Анткени Аллах Таала Шура сүрөсүнүн 49-50 аяттарында мындай деген: Лиллахи мульку самавати вал ард яхлуку ма яша. Аллах Таалага асмандар мен жердин мүлкү таандык. Аллах каалаган нерсесин жаратат. Яхабу лима яша инаса. Аллах кимге кааласа кыздарды берет. Ва яхабу лима яша зукура. Аллах кимге кааласа уулдарды берет. Ау юзаввижухум дикрана ва инаса. Жана Аллах субхана ва тааля кимге кааласа уул кыздарды аралаштырып берет. Ва яджалу ма яша акима. Бирок Аллах кимди кааласа тукумсуз кылып коет дейт. Неге? Анткени Аллах Таала өзү айтты: Иннаху алимун кадир. Аллах билет. Ким тукумдуу болот, ким тукумсуз болот. Аллах билет, Аллах кудуреттүү. Ибн Утайя өзүнүн тафсиринде мындай бир кыскача бир түшүндүрмө айтып кетти. Бул аяттын негизги максаты. Аллах субхана ва тааля эң биринчи кимге кааласа кыздарды берет деди. Демек, кыз киши, кыз балдар, булар Аллах Таала эң биринчи баштагандыгынан, эң биринчи аларды эскерип жаткан себебине, анткени алар уулдарга караганда берекелүү экендигине өзүнчө бир далилат экен. Анткени мин баракатиха ва аламату саадатиха фи дунья вал ахира. Анын берекеси бул дүйнөдө, ахиретте ата энесине чоң бир береке болот дейт. Демек ошентип адамдар 4 түргө бөлүнөт экен да. Исхак ибн Башар айткандай, бул аят пайгамбарларга түшкөн, андан кийин жалпы адамдарга жайылган дейт. Эң биринчи бул кимге кааласа кыздарды берет деген бул Лут алейхиссаламга түшкөн дейт. Лам юлад лаху закар, анын эркек уулу болгон эмес. Андан кийин Ибрахим алейхиссаламга түшкөн, анткени Ибрахим алейхиссалам абул аулад лам юлад лаху унса. Ал эркектердин атасы, анда Аллах ага кыз баланы берген эмес дейт. Үчүнчү адам бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Аллах Таала ага кыз балдар да берди, эркектер да берди. Төртүнчү бул Яхья ибн Закария жана Иса ибн Мариям дейт. Үйлөнгөн жок алар. Ошо себептен алар тукумсуз бул дүйнөдөн кеткен. Эми негизинен балдар шариатта булар бул дүйнөнүн кооздугу жана бул дүйнөнүн фитнасы, мындайча айтканда бул дүйнөнүн азгырыгы. Анткени Аллах Таала Каф сүрөсүнүн 46 аятында айтты: "Вал-мал вал-банун зинатул хаятуд дунья". Мал-мүлк жана бала чака булар бул дүйнөнүн кооздугу деген. Ошондой эле Аллах субхана ва тааля Ал-Имран сүрөсүнүн 14 аятында Аллах айтат: "Зуйина лин-наси хуббу шахавати минан-ниса вал-банин вал-канатир ал-муқантарат мин-ад-дахаби вал-фидда вал-хайли мусаввамати вал-ан'ам вал-харс залика маталу хаятуд дунья". Аллах субхана ва тааля айтат: адамдар үчүн аял затынан жана ымыркай балдардан жана ошондой эле мал-мүлк топтолгон алтындан гана, күмүштөн гана топтолгон мал-мүлктөр жана коро аргымак аттар, үлүш жерлер, булардын бардыгы адамдар үчүн кооздук дейт.
тағыр айтканда балдарды дагы, кичинекей наристелерди дагы Аллах Таала бул дүнөнүн коздугу деди. Эми фитна экенин Аллах субхана ва тааля Тагабун сүрөсүнүн 15 аятында айтат. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху ажрун алим. Силердин мал мүлкүңөр жана бала чакаңар силер үчүн чоң бир азгырык дейт. Жана Аллахтын алдында ажрун алим, Аллахтын алдында чоң сооптор ибадат кылсаңар, ошол чоң сооптор ибадат кылганыңар үчүн күтүлүп жатат дейт. Бул жана бир окуя айтып берсем. Күндөрдүн биринде алейхиссалату вассалам пайгамбарыбыз элдерге минбарда хутба кылып жаткан эле. Анан хутба кылып жатканда эки небереси Хасан мен Хусейн кичекей, бирөөсү 2 жашта, бирөөсү 1 жашта, үстүндө кызыл кийим кийип алган дейт. Камыс, кызыл көнөк кийип алган экөө. Анан экөө пайгамбарды көздөй жыгылып кеткендей абалда басып барат дейт. Жыгылып кетчүдөй болуп. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам аларга кыжалат болуп, хутба кылып жаткан жеринен түшө калып, мындай деди. Садакаллах, Аллах чындыкты айтты. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Силердин мал мүлкүңөр жана бала чакаңар азыр деген. Неге? Себеби дегенде, мен хутба кылатсам, бул эки неберем келип басып келаткандан коркуп кеттим дейт. Булар көнөктөрүнө тебелеп алып, жыгылып кетет деп, алардын келе калып туруп, экөөнү кармай калдым дейт. Менин сабырым жетпей кетти дейт. Демек бул хадис имам Абу Дауд риwayat кылат. Адамды эмнеден аластып жатат? Адамды ибадаттан аластат. Тагыр айтканда пайгамбарды элдерге кайрылып хутба кылып жаткандан аластыккан экен. Демек, көрүңөр, биз хутба кылып жатсак, же бир дават кылып жатсак, же намаз окуп жатсак, ошондон алыстат балдар. Биз намаз окуп жатсак, анан балаң жыгылып кетсе эмне болот, түшүп кетсе эмне болот деп намазыбыз тез окуп кетиши мүмкүнбүз. Же намазыбыз кыскартып ийбейбиз. Демек, балдар биздин дүйнөбүздө өзүнчө бир чоң бир фитна, азгырык. Иншалла, Аллах субхана ва тааля бизге туура түшүнүк берсин. Бизге Аллах субхана ва тааля бардыбызга балдарыбызды тарбиялап, балдарыбызды Куран сүннөттүн нуру менен тарбиялаганга Аллах Таала бардыбызга күч кубат берсин. Иншалла, эмки сабагыбызда биз бул балдарды тарбиялоону улантабыз. Сак саламатта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Аллах субхана ва тааля ар бириңиздердин үй бүлөңүзгө, ар бириңиздердин балдарыңыздарга, ар бириңиздердин неберелериңиздерге Аллах береке берсин. Жана сизге ошондой бир жакшы абал берсин. Балдарыңыздарды Куран сүннөт менен тарбиялап кеткенге Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.